Азыркы күндө бизде кандайча Аллахтан башка курбандык кылуу болот? Аллахтан башка курбандык кылуу биздин элдин ичинде көп болгон кайсы сүрөтү? Эң эмеси бул эмне? Касыйдачы, бакшы, көз ачык, табып дегендер. Ошолор элди Аллахтан башкага курбандык кылууга буйруйт. Көбүнчө бакчылар. Эмне кылышат? Ооруп барган болсо, паланчы жерге барып, кара тоок союп ке, кара улак союп ке, анан ошол жерге барып кан чыгарып кел дагы, ошонун терисин алып кел же ошонун этинен алып келип туруп монтип биштейт. Бул жерде эти, териси эчтекеси максат эмес. Алардын максаты эмне? Негизинен ошол жерге барып, ошол жинге, шайтанга арнап кан чыгартуу. Түнүктүүбү? Ушул нерсе элдин арасында көп азыр. Бир ооруп калган болсо, жаш бир улакты, кара улакты паянчы жерге барып союп кел дейт да, анан терисини бутуңа ороюбуз, же болбосо ошонун этинен мындай кылып тамак кылып берем деп табып сыяктуу болот, бакшы сыяктуу болот. Ошолордун баардыгы эмне? Ал негизги максаты Аллахтан башка курбандык кылдыруу. Алар эмне? Бакшылар, жиндер ошо кызмат кылышат, качандыр ошолорго ибадаттардарын айтылган болсо, качан ширк кыла турган болсо, ошондо кызмат кылышат. Аллах таала баарыбызды ширктин чоңунан да, кичинесинен да алыс кылган болсун. Саллаллаху алейхи ва саллям ала хайрил халқи Мухаммад ва ала алихи ва сахбихи ажмаин.